Бул Сузак айыл аймагынын Кызылжар айылы. Аталган айылда ушул тапта мал жандыктарга эмдөө жүргүзүү иши дээрлик аяктап калды. Шарп, Сибир жарасы, кой эчкилердин кыргын, күр ылаңдарына каршы вакцина жана жылкылардын ылаңына каршы диагностикумдар таратылып берилген. Эми ветеринардык дарыгерлер үймө-үй кыдырып мал жандыктар жайлоого кеткенге чейин эмдөө иштерин аткарып жатышат. Эмдөө ишини ушу жаңы жылдан кийин баштадык. Биринчи малдарга каттоо жүргүзүп, бирке басып шарпка вакцина сайдык. Муну бүткөндөн кийин ошо айыл участковый малдарын немеге сайып, сибирский язвага бир сөзгө каршы кан алып бүттүк. Эл көнүп калды, үйрөндү ошого. Таза мал, таза ден соолук кармайын деп. Эмдөө жүргүзүп атат, бирке бастырып өзүнө каттатып атат. Кийин ай башыма иш болбосун деп издегенде көнүп калды быйла. Мал койду баккандан кийин эмдөө жүргүзүш керек экен деп 4-5 оорулуу мал чыкты, аны сойдурдук, жок болду. Вакциналар мамлекет тарабынан бекер берилет. Мал ээлери жеке ветеринардык адистин кызмат акысын гана төлөйт. Короодо турган малын келип эмдөөдөн өткөрүп, жугуштуу оорулардын алдын алууга көрүлүп жаткан камкордук үчүн жергиликтүүлөр да ыраазы. Ар бир биз үйүбүзгө келип, ар бир айылда үйлөргө келип сайып атат, жакшы болуп атат. Мына ошо ветврачылар келип сайган үчүн бардык койдорубуз, малдарыбыз жакшы жүрөт. Эчтека бир ден соолук бардыгы жакшы, ооруган жок, шаарып бар болуп, эчтеке болбой оорубай жүрөт. Эми майда жандыктарга 10 сомдон, чоң уйларга 50 сомдон, 60 сомдон болуп атат. Жалал Абад облусунун аймагында эң мал жандыктары көп район катары Сузак району эсептелет. Демек кыш мезгилден баштап эле тынымсыз адистер эмдөө иштерин жүргүзө башташат. Дары-дармек болсо жетиштүү деңгээлде. Азыр тоо зоналарында гана эмдөө иштери эми башталды. 106 миңден ашык уй кара малы бар, 336 миңден ашык кой эчки бар, 22 миңден ашык жылкылар бар, 8 миң ит мышык бар. Азыр бүгүнкү күндө 98.500 доз шарп ылаңына каршы вакцина келген. Андан сырткары сибирский язвага каршы вакцинация келген, малейин келген, туберкулин келген. Мындан сырткары зооноздук ылаңдарга каршы калк арасында агартуучулук иштери да жүргүзүлдү. Статистикалык маалыматтар боюнча 2023 жылдын 12 айында өлкө боюнча 24 миллион 762,9 миң баш мал эмдөөдөн өткөн. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.